Assalamu alaikum жашоого машыгуучулар, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ишиңиздер болуп атабы? Жашоого машыгып атасыздарбы дегендей. Жашоодо дайыма жаңы нерселер болот. Жаңы жашоо, жаңы окуялар болот, жаңы кишилер келет жашооңуздарга. Ошого жашоонун кызыгы, ошо жаңы кишилер менен таанышып, жаңы ситуацияларды эме кылып, ошол сыяктуу. Түз эфир болуп атты эле. Чыгып кетти. Кайра кошулдум. Алейкум салам. Самат мырза, кандайсыз Москвада? Связь болбой калды. Чыңгыз мырза, баягы коркуу жөнүндө жана суроо берди го. Коркууну кантип жеңет? Ошол жөнүндө айтыңыз. Сиздин техника, башкалардын техника. Бул жерде эженин айтуусу боюнча провал болуу, ийгиликсиздик коркуусу бар экен да. Өзү алты түрү бар го коркуунун. То есть алты категорияга бөлүнөт. Кайсы коркууну алып келсе, ошол алтоонун ичине киргизсе болот да. Ошонун ичинен эженики ошол провал болуп калуу, ийгиликсиздик коркуусу бар экен да. Ошондон улам, то есть баштасам ийгиликсиз болуп калсачы деген коркуудан улам баштай албай жүрүптүр да. Эми ошону жеңет эми. Жеңиш үчүн ошону критически до конца бар жашап көрүш керек. Ошол коркууну эгерде ошону кылып көргөндөн кийин последствиясы, мындайча айтканда жыйын провал болгондон кийин өзүн кандай сезип атат. Оюнда эмоционально жашап көрсө, мен түшүнбөйт да, чынбы жалганбы экөөнө бирдей эле эме болот, кыжаалат болот. Мисалы, адам түш көргөндө, түндө түш көргөндө чын болгондой тердеп тепчип туруп калат го, мындай кыйналгандачы. Кача ал жаган жок, түшүндө эле болуп атат. Бирок тердеп кыйналып чыгат да. Оюнда жашаса адам, ал иммунитет пайда болот да, андачы. Иммунитет пайда болгондо, мындайча айтканда, кийинки ошондой болгон чакта дагы провал болсо дагы ал кыжаалат болбойт. То есть боло элек болсо дагы, мындайча айтканда, кайра баштаганга мүмкүнчүлүгү болот да. Анан экинчиден өзүн адам не уверен эмес сезсе дагы коркуу болот экен да бул темадачы. Өзүндө ошол тууралуу мисалы мен белгилүү бир убакыттан кийин анан чыгып атам да коучингкечи. Анткени ал учурда мен өзүмдү жетиштүү сезбейт элем да. Ошол эмоциональный счет, emotional bank account толо элек болчу. Ошол толгондон кийин анан уверенность пайда болот. Коркууларды ошондо оңой жеңес. Мисалыга мен өзүмдөн чоң адамдарга кантип коучинг кылам дегендей сыяктуу эме болот да. Сүрдөнүү деген башка дегендечи, өзүн жетиштүү сезбегенде. Өзүн жетиштүү сезгенде каршы тарапта мақсат байка болсо деле отуруп сүйлөй бересиң дегендей. Анан дагы кошумча мындай дейин да, баягы өзгөчө азыр ийгиликсиз коркуу деп атпайбы? Ал жанакы биз бул эфирден мындай бир суроо келди, азыр элдер жаңы киргендерге айтып коелу. Мен ошол коуч болгум келет дагы, бирок коркуп атам деди. Суроо ушундай болчу. Анан түз эфирлерге чыга албай, айта албайм деп атат ошол. Мен дагы бул коучинг SMM тренери болом деп, мурдагы мен өзүм билбей жүргөн убакта, жаштык кездеги өзүм ойлонуп бир тапкан техникам бар эле. Азыр дагы до сих пор колдоном. Мындай нерсе бар. Мисалы, мен олимпиадага катышат элем да, химиядан. Анан, кстати, мен Бишкекте биринчи месттен алганмын олимпиададан. Жакшы окуучу болчумун да. Анан ошол олимпиадага катышып атканда ал жерде бүт мектептер бар. Мен 68-чи мектепте окуганмын. Азыр гимназия болуп калды. Ал убакта жөнөкөй мектеп болчу. Анан башка гимназиялар бар, турецкий лицей бар, дагы бир какой-то американский лицей бар, бирдемкелер бар. Анан эми ошолор менен аттанып атабыз да, мында олимпиадага кирип атабыз да, коркуу бар да, мисалы, ушунча алар олимпиадага катышат. Анан аны жөнөкөйлөттүм. Адам баасы мес түшүнүш керек да. Олимпиада деген не деген сөз дегенде,
ошол 11-класстын мен 9-чу 10-чу 11 класска катышкам да. 11 класста как раз эме болгом, биринчи месттен алганмын. Ошондо мындай нерсе болот. Олимпиада дегенде мындай чоң олимпиада деп эстеп алат дагы адамдар ар нерсе ичине түшүнбөй коркот да. Аны жөнөкөйлөткөн эмне деген сөз? Мен ашы колумда күнүгө үйдө көтөрүп жүрөм да, сабак келсе көтөрүп келем химия китебин. Тура үйгө барсам көтөрүп барам. Колумда турат да. Ошол химия китебини баштан аягына чейин жаттап алсам же үйрөнүп алсам болду, мен олимпиадада биринчи мест алам да. Ошол. Экинчиси. Ошо олимпиада мен киргенден кийин бизде буну Молдагазиева деген бир эжекебиз бар эле, мугалимибиз, эжебиз, химиядан берген. Ал мынтип айтат эле да. Силерде бүт колуңардан не келсе, мында бир теңдеме келди да, экзаменде, олимпиадада. Ошонун каждыйына балл берилет дейт да. Мисалы айталы, 100 киши кирди, туурабы? 100 киши кирди. Баары караса аябай кыйын экен да. Анан баары не кылды, эчтеке кылбай койду. Анан мен кирип туруп, бул теңдемени мынтип баштаса болот деп бир сүйлөм жазып койдум. Жазып койгондо караса баары эчтеке жок, кагаздар пустой. Меникиде бир сүйлөм жазылып турса, мен ошолордун арасында биринчи месттен алам. Кача маселе чечилмесе да дейбиз. Жок, алар биринчи месттен тандаш керек да. Ким биринчи десе, эч ким жазбай койсо, бирөө бир сүйлөм жазса, олимпиаданы текшерген кишилер наркыларга караганда бул бир сүйлөм жазып, наркылардын арасында бул жакшы экен деп биринчи месттен алабыз. Ошентип эле мен даже өзүм окуям боюнча буну мен практика кылгам да, анан мен кирдим, действительно кыйын экен, эмечи, баягы химиядан кирдим. Анан лицейист балдар бар, эми ал жакта лицейист дегенди биз могондой көрөбүз да, мен жөнөкөй мектепте окусам. Анан лицейисттер бир бала, лицейист бала, мындай аябай алдыңкы Бишкектин эң жакшы лицейлеринен бирөөсү жазды, мен аны тааныйм да, сразу жазып бир жарым саатта 40 мүнөттө чыгып кетти да. Аны ойлодум, ал бүт баарын бүтүрүп чыгып кеткен окшойт деп. Анан эмне кылдым? Мен жана Молдагазиева эженин айткан савети менен не билсем жаздым. Ал деген сөз ичинен эч кимисин до конца чыгарган жокмун. Бирок баягы башка эмелерин жаздым да. Жазып уже мен өтпөй калдым. Бирок до конца убакыт колдондум. Анан ошону до конца жазгандан кийин эмнени билсем до конца жазсам, кийин чыксам мен биринчи мест алыпмын. Ал деген сөз алар эч кимиси жазбаптыр. Меники аларкынан дагы жакшы болуптур. Ошон үчүн биринчи месте. Ошого жанагы суроо берген айымга да айтарым, сиз кирип атканда, мисалы коучинг кылып түз эфирге чыгам дегенде, Максат Муктаровго окшоп дүйнөнү кыдырган жокмун да кантип коучинг кылам эмес, сизди уккан киши итеги эле андай нерсе күтпөйт. Сизди уккан киши ошол сиздин билгениңизди билбеген киши кирет дагы, ошону сизден угуп аткара берет. Ал эгер сиздин билгениңизди каалабаган киши итеги эле кирбейт ал жака. Ошо сыяктуу. Ошого сиз эмне кылган, барган жерде эмени караңыз. Мен мисалы Россияда дагы баягы англисче үйрөтүп эмелерге даярдайт элек го, собеседованияларгачы. Анан Газпромдо, Лукойлдо иштегендер келет да, Жембержи деген бир французский компанияга собеседованиега бардым депчи, нефтяная компания. Ошого эме кирем дейт да, баягы мен англисчем жакшы эмес деп. Анан сурадым да. Мындай сурасам эме дейт, мындай. Ага киргенге аябай эме болуп атасыңбы, муктаж болуп атасыңбы дейт. Жок, карап көрөйүн дейт. Айлыгым жакшы, бүт нерсе жакшы деп. Анан айттым, анда аны корккон керек жок. Кире албай калсаң проблема жок экен. Итеги эле Лукойлдо иштейт экенсиң. Анан экинчиси дедим, сен аны текшерген, алар сени текшерген жок, еще сен аны текшерип атасың дедим да. Мисалы айлык бербей койсо, туурабы? Иштей бербейт да, туурабы? Значит, компания жакшы эмес болот да. Тиги компанияны текшерет. Ошол. Үчүнчүсү, сен кайсы специң болсо, ошону эле сурайт. Баягы дүйнөнү сурабай, сенин кичинеңде английскийиң жакшы эле, ударник белең, отличник белең, алардын иши жок. Сени эмнеге чыгарып атат? Специальный бир какой-то отделге чакырып атат. Ошолго ответ бере аласыңбы, иштей аласыңбы, ошол. Аны кыласың, итеги эле канча тажрыйбаң бар экен, ошону айтасың. Ошондой кылып, андан көбүнчө английскийге байлайт эле да, көбүнчө англис эмес экен, психологиясынан проблема бар экен да, ошол сыяктуу. Ошол Чыңгыз мырза, анда дагы бирөөнү кошолу, дагы бирөөлөргө сурооруна жооп берели, Акылма. Биринчи мен кылтас. Миссия тапканга кандай карайсыз деп. Менден сурады ошо Сүтсай илими боюнча, баягы эмелер боюнча, сандар туулган жыл. Мен аны жакшы билбейм, бирок бир аз эмесини уктум. Мисалы, эмеңиз ушундай адам экенсиң дегенчи. Кээ бир нерсе ошо уккан нерседен туура келди. Илим деген мындай да, илим деген мисалы Кудай эмес да. Илим деген бир эме жарата турган нерсе эмес. Илим деген инструмент. Анан ар бир инструмент
Кудайдын жараткан канча инструменти бар да, ошолордун бирөө сүйсай болсун, башка болсун мисалычы. Ал баягы өзүнчө адамдар таап алган эмес, ал дагы изилдеген, ага да Кудай илхам берген мисалычы, ал да ошону эме кылган. Ошо сыяктуу канча өлкө бар, канча жерлер бар, канча ситуациялар бар, ошого жараша Кудай өзгөчө бир эме техника жөнөтө бериши мүмкүн. Анан единственный техника мына дей албайбыз, анткени Кудай ушунчалык түрдүү нерсе жаратат да, туурабы? Биздин билгенде туура, наркылар туура эмес, же бирөө алардын ал элдерде эме жок, ал элди да Кудай жараткан, туурабы? Ага да Кудай илхам берген, ага да жакшы адамдарды жараткан, жиберген сыяктуучу. Ошого баягы абсолюттук бир техника деген нерсе жок. Кудай любой нерседен үйрөтө берет. Ал мисалы эмеге катышпаптыр, не деп коет эле? Бир какой-то бир илимди окуп алыптыр, бирок ага Кудай мындай илхам берип коюшу мүмкүн да, оюна келиши мүмкүн. Ошол эле техниканы, бирок ал техниканы билбейт. Ошондой тема бар экен, эме бар экен, ошо сыяктуучу. Саламатсызбы? Сиз дагы везучий экенсиз, эки тренерди кармадыңыз. Сурооңуз? Саламатчылык. Чын айтсам, кандай конкретно бир суроо менен деле чыкпадым. Запрос берсем, вот запросум түшүп калды. Негизи ушул уверенность жөнүндө кеп козгодуңуздар. Анан мен бир инструментти, бир методиканы окуп, азыр ошо методика менен өзүм иштейм. Анан негизи уверенность бизге атадан келет да. Атабызга болгон мамилебизден, мындайча айтканда, бул мужская энергиядан келет да. Ошону айтайын дегем. Атаны принимать этиш керек да, уверенность болуу үчүн. Ал сиздин айтканыңыз аябай жакшы. Атасы кызына уверенность бере алат. Мындай айтканда кызыны баягы каршылыгы жок сүйсө, принцесса болуп өсөт. Бирок эркектики апасынан келет. Да. Апа бул биздин отношениябыз, бул биздин ички дүйнөбүз. Ата бул биздин сырткы реализациябыз, бул биздин акчаларыбыз, бул биздин недвижимость. Сырткы нерселер бул атага байланыштуу. Туура. Ошол. Анан мен сиздерге бир в целом кандай суроо беришти деле билбей атам, бирок ошол инструмент мени айткыңыз келген нерсени айтып коюңуз. Түз эфирде артыңдын ою башкача, тажрыйбасы өзгөчө. Бизде сознание менен подсознание бар да, туурабы? Бардыгы сознательно ата-энебизди безусловно принимать этебиз, эч кандай претензия, обидалар жок. Бирок подсознание там чувство вины болуп калса, ошол нерселер бизге келбей калат да. Например, жакшы акча таба албай атсак, биз атабызды безусловно принимать этип, ошол бизди блоктогон обида, чувство вины, претензияларды алышыбыз керек. Азыр мен менде инструмент бар, мен мастер разборовмун, разбор аласыздар. Ошол квантовое поледе жашайбыз да, ошол квантовое поледе энергетикасын высчитывать этип, там очень долго рассказывать, бирок мен билем ошол методиканы, мага кайрылсаңыздар болот. Эми ушундай возможность болуп калды, кайрылсаңыздар болот. Мен пока өзүмдү Инстаграмдан позиционировать эте элекмин, бирок ушул эле аккаунтка жазсаңыздар болот. 7985 034 77 08. Кайрылсаңыздар, мен сиздерге жардам бере алам. Анан ушул методиканы кантип монетизация кылып, кантип мен өстүрүпсөм болот, сиздерден ошондой кеңеш алайын дедим эле. Өзүмдүн ошо методикамды, билген инструментимди. Сурооңуз. Биринчи биздин Чыңгыз Музакөзүнүн биринчи баштаган убактагы эмелерибиз, ситуацияларда сиз эми азыр баштап атасыз да. Анан биз деле мындай кылат элек. Сиздин азыр колуңузда алтын бар, өзүңүз ошону сезесиз, ошону билесиз, ошо чынында эле болот деп ишенесиз дагы, ошону действительно иштейт, бүт эмесин билесиз дагы. Алтын бар, бирок элдер албай атат сыяктуу болот да. Эми биринчи баштаганда анткени элдер эме кылбайт да, баягы сразу билип түшүнбөйт да. Максат Муктаров деле канча жылдан бери ютубтарга чыгып, эмеге чыгып, эми баягы подписчик элдер угуп, эми ушундай болот да. Биринчи эме кетет, кандай десем, бир какой-то убакыт керек. Ага ал мындай нерседе, азыр мисалы Маргулан Калиевич качан популярный болду? Жакында. Бирок ага чейин канча эме кылган.
аябай суроолорго жооп берген, эмеге чыккан. Сиз ошон үчүн эгер сиздер элдер билип эме кыла десең, сиз публичный чыгышыңыз керек. Көп эмеге чыгышыңыз керек, көп баягындай. Действительно бир ошо эмеңиз, продукцияңыз дейли, эл кабыл ала албайбы, элге иштейби, аны сиз баягындай эме деген бар, пилотный проект деген бар. Ошону кылып туруп текшерип көрөсүз да, примерно. Мисалы азыр бизге канча киши, мисалы 300 000 подписчигим барса, мен карап коем канчасы лояльный, канчасы эме таргетный эме да. Ошону азыр текшерип атабыз биз, мисалы бекер чыгарып атабыз. Ошондой эмеден стадиядан өтөсүз. Анан мындай нерсе бар, сиз азыр үйрөнгөнүңүз, жаңы үйрөнгөнүңүз эмоционалдуу сизге аябай эме берет, күч берет дагы, действительно ушундай аябай айткыңыз келет. Ошол жерде бир аз эме кылганыңыз, этият болгонуңуз нерсеси баягындай против иштегендер болсо, сизди сындырып кое турган нерсе болсо, этият болосуз алдарданчы. Иднамышликтер менен көбүрөөк сүйлөшөсүз. Анткени күчтөн элексиз азырчы. Азыр мисалы мага критика айтсаңыз, силердин техникаңар иштеп атканда мындай десе, уже биз эми канча жылдан бери ушуну айтып жүрүп, ушуну иштегенин сезебиз да, канча отзыв алганбыз. Мисалы тиги иштебейт десе да, мен мисалы 200 кишиден отзыв алсам, ал бир киши болбойт десе дагы мага тийбейт. Анткени 200 киши болот деди да. Мага ушундай айтыш керек, 2000 киши болбойт деш керек, 200 киши болот деш керек, чтобы анан мага эме какой-то сомнение болуш керек да. Ошо сыяктуу сиздин сурооңуз боюнча совет берсек, сиз бул нерсеге кызыгат экенсиз, анткени суроо бербей сиз буну айттыңыз. Обычно кызыккан кишилер суроого чыкканда, түз эфирге чыкканда, алар пикирини бөлүшкүсү келет. Дагы бир нерсе билем, сиздикин билбегенден дагы мындайлар бар деп айткысы келет. Ал туура, мен билбешим мүмкүн, бирок аны мен жок же жаман дей албайм, анткени мен аны билбейм дейчине. Ошого андай айтканда эме кылыш керек. Бирок менин эмем низкий болсо, кандай десем, самолюбие, самооценкам низкий болсо, анда сиз менен эме дискуссияга кирем. Жок, болбойт. Меники мына, мен Америкадан окуп келгем. Сиз кимден уктуңуз? Дагы сиз айтасыз мындай, бир орустун атын айтсаңыз, мен айтам, мен орустардан итегиле окупайм, мен американцдардан окуйм. Орустар деле американцдардан алган деп туруп мындай эме кылып кетем да, мисалычы, сизди эме кылып коюш мүмкүн. Ошого ал самолюбие низкий, самооценка низкий болгондо ушундай ситуация болот. А так сиздин ситуацияңыз боюнча мен аябай поддержка кылам, анткени сиз любом случае мындан да жакшы техника тапканда итегиле буну таштап тиги өтөсүз. Мен дагы мисалы 4 жыл мурдагы айткан техникаларымды карасам, туура эмес экен. Анткени мен дагы жаңыларды үйрөндүм. Анан ошого өттүм. Анан менден суроо берди, сиз мурда мынтип айттыңыз эле дейт да. Туура мурда ошону үйрөнгөн, ошону айттым. Азыр дагы жаңысы чыкты деп. Апдейт болду дейсиз. Ошол сизге советим ошонун артынан кете беришиңиз керек. Анан эми монетизация дегенде мисалы мындай нерсе бар да, сиздин эгер бул призванияңыз болсо, монетизацияга көп концентрация кылбайсыз. Анткени ал жерде сиздин призванияңыз болгон үчүн акча келбей калса, значит болбойт экен деп баягы кылганды жакшы көргөн нерсеңизди таштап же таштай албайсыз да. Анткени аны таштай албайсыз. Сизге жакса дагы эле болот деп артында тура бересиз да. Ошон үчүн монетизацияны сиз не только баягы профессия же баягы призванияңыздан келиш керек. Монетизация өзүнчө бир нерсе. Мисалы бизнес акча келген нерсе башка жерден табышыңыз керек, акча келе турган нерселерден аябай жакшы. Мисалы базарда бирдемге сатсаң, эме ушундай нерселер да. А бирок буну кылышым керек деген эмес. Мисалы акча 5-6 жерден бизнес кылып акча келе бериши мүмкүн, бирок баягы азыр сизге жаккан нерсе, азыркы нерсеңиз. Аябай жаккан нерсе, бул өзүнчө кете берет. Бул хобби болобу, эме болобу, же бирөө менен сүйлөшөсүзбү, аны менен кете бериш керек. Сөзсүз мындан акча табышым керек деген нерсе жок. Анан чоң акчалар ошо призвание, жөнөкөй жумуш же баягы профессиядан келбейт да. Чоң акчалар ошол бизнес, инвестиция, ошо акча келе турган бир инструменттерден келет. Анткени мен Тони Роббинсти карадым, Тони Роббинс өткөндө бир интернеттен карадым, Тони Роббинс дүйнөдө эң көп киши топтогон киши ошол да, Тони Роббинс. Ал мисалы жөнөкөй убакта офлайнда 32 000 киши топтоп Германияда. Эми азыр канчалаган 250 000, 500 000дей киши топтоп атат эмедечи, онлайнда. Ошонун кишинин акчасы мисалы 500 миллион доллар экен да, 1 миллиардка жетпейт экен. Бирок до того популярный да. Значит, бул нерседен акча келет деген жок. Ал деле акча табайын, ушундан көп табайын деген жок. Ал просто анын эмеси. Аябай кызыгат ошого. Анан андан сырткары адамзатына көп влияние кылат. Ошого биз дагы мен лично өзү коучинг мен призваниям, мен аябай жакшы көрөм, элдер менен сүйлөшүп, жаңы нерсе техникалар таап. Бирок акча бияктан келсин, бияктан миллион доллар табайын десем, ошо Кыргызстандын аудиториясынан жаратылышка каршы болуп калат. Эч ким бизде мисалы миллион доллар берип кириши кыйын да. Же азыркы биздин коучтардагы миллион доллар табат деген нерсе жок аларда делечи. Эми просто базарды эсептесең, эми бизнесмендер билет да бунучу. Эми канча сом берип атат? 5000 сом берди, ушунча адам эсептеди. Анын расходу бар мындай десе, биздин коучтар азыр миллион доллар, 2 миллион доллар таап иштеп аткан болбосо керек деп ойлойм мен, просто өзүмдүн эсебим боюнчачы. Ошого монетизация дегенде сиз бир аз сизге монетизация кызыгы бар экен деген нерсе келет да. А бирок биз кылдык, мисалы биз Чыңгыз мырза.
аябай motion техникаларыбыз бар, башка эмелер кылабыз. Буну алган кишинин жашоосу аябай өзгөрүп кетет, байып кетет. Мына мен даже бир окуучум бар, байып кетти, миллионер болуп кетти, мисалы. Бул техникалар иштейт. Бирок элдер албай калса, анда бул адам өзүнө критика кылат да. Мен мындай кылбай калдым, тигиндей кылбадым, маркетинг кылбай калдым деп. Просто бул натуральный нерсе. Аны айткан себеп призвание өзүнчө, акча өзүнчө. Бактылуу жашоо, үй бүлөлүк жашоо өзүнчө, акча өзүнчө. Мен биринчи бактылуу үй бүлөнү курдум, анан азыр финансовый кирип атам да. А эгер бирөөлөр ойлосо бактылуу бай болгондо бактылуу болом десе, менин досум бар Кытайда. Аябай байды, акчасы көбөйдү, бирок үйдөгү проблемасы дагы эле проблема да. Акча жок деп акча берди аябай көпчү. Машина алды, кылды, бүт кылды, бирок жанакы проблемасын чече албай жүрөт дагы элечи. Ошол сыяктуу баягы акча болгондо проблема чечилет деп аял киши, эркек киши антип ойлобосун. Аны отдельно чечесиз. Бактылуу болгон киши акчасы аябай көп болгондо да бактылуу болуп кете берет, же жок болсо да бактылуу болуп кете берет. Бактысыз киши акчага байлаган үчүн акча көбөйгөндө дагы болбойт. Анткени ал жерде сиздин билген техникалар боюнча ал внутренний нерсе да. Баягы обида деп атпайсызбы, подсознаниядагы негативдер сыяктуу. Ошол. Анда чоң рахмат сизге. Дагы бир суроо кошолу анда. Башка сурооңуз жок болсо. Чоң рахмат сиздерге ушундай возможность үчүн. Мен деле бул жөн болбоду окшойт, случайно. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Конечно. Ишенебиз ага. Сиздин каалооңуз биздин каалообуз менен Кудай мындай биргелештирди. Чыңгыз мырза сөз айтыңыз. Бир жакты. Ой, мына жигиттерден чыкты. Сизден эркектер алды, бизде жаш өтүп кеткенден. Мен жана суроо берип өттүм эле, кайра кошулуп калдым окшойм да. Жоңузду уктуңуз да бирок, уктуңузбу? Уктум. Ананчы Максат агай, ушу силердин мен жаңы эле силердин баракчаңарга катталдым да, анан силердин курстарыңар бар экен. Анан мен көбүрөөк ушу өзүмдү чота карасам, ушу элдерге психология боюнчабы ушундай жардам бергим келет экен да. Мен эмелерди айтып турат экенмин да, идеяларды берип или кандай десем, духтан берип деген сыяктуучу ушундайга жакын экенмин да. Анан мен деген ушул психология боюнча өзүмдү өнүктүрүшүм керек окшойт Мындай нерседе өзүңдү өнүктүрүшүм керек деген, мен ооба деп өтүп кетишим мүмкүн, бираз чечмелери да. Эмне деген өзүмдү өнүктүрүшүм керек? Өзүңдү өнүктүрүү деген билим алып, илим алып. Азыр сизге башка нерсе айтам. Өзүңүздү өнүктүрүү деген сөз азыр кылып атканыңызды эле көбүрөөк кыла бересиз. Сиз бирөөгө дух берип атсаңыз, ал дух бергениңиз иштебей калса, иштебей кал деп дагы бирдемке изденесиз да, туурабы? Ошондо өнүктүрөсүз. Анан жөн отуруп алып, мен биринчи сертификат алышым керек экен, өзүм ошо даражага жетишим керек, андан кийин кылам, андай болбойт. Өзүн өнүктүрүү итак эле өнүктүрүп атасыз. Ал мындай да, өзүнүн көбүрөөк кыла беришим керек экен. Суроосуна жооп бере алсаңыз, значит билет экенсиз, өнүгүпсүз. Алардын эмесиндечи. Эгер суроолоруна жооп бере албай калсаңыз, анда өнүктүп. Мисалы мен сизге суроо берейин, мисалы да. Сиз мисалы кандай дем бердиңиз, мисалы мен сизге кыйыныраак суроо берем, ошонун жообун издеп анан өнүгөсүз да. Мен сизге азыр бир суроо берем, ответ таба албайсыз. Ошондой суроо берем. Сиз мисалы кандай дух бересиз адамдарга? Мисалы ушул азыр мен блог алып барып атам да, анан менин стористеримди көрүп, элдер мага суроо берет да, анан өзлөрүнүн курсун ача албай атат же выгорание болуп атат, ушундай сыяктуу суроолорду берет. Анан мен аларга мындай кылгыла, тиндей кылгыла деп жөн эле жардамымды көрсөтүп, айтып эметсем, алар рахматын айтып, анан дальше мындай кичине болсо дагы пайда алып атат да мендечи. Мен ушул жаатка көбүрөөк эметет экенмин деп өзүмдү ойлоп койдум да. Ушундай кандай десем, психология боюнча адамдарга жардам бере алат экенмин да. Жакшы. Анда болуп атыптыр сиздикичи. Анан мындан кийингиси, мисалы берип атасыз, анан өнүктүргүм келет дегениңизде мындай кыласыз. Дагы бирдемке бирөөлөр суроо берет. Эгер канча сизге суроо берилсе, жооптон тапсаңыз, сиз өнүгүп кетасыз. Суроо берет, жообун таба албасаңыз, өнүгүпөй атасыз. Анан баягы сертификат алып, мындай нерсе бар да. Мен азыр ушуну байкадым. Акыркы убакта байкасаңыздар, көп суроо жоопко чыгып атам. Неге дегенде, бул эме экен. Мисалы мен да мурда ойлойт элем да, баягы өзүм өнүгүп бирдемке кылып анан түз эфирге чыкпай мен видео жиберет элем.
Video көргенде өзүмдүн үйрөнгөн нерсемди жиберет элем, ал бирөөгө керекпи, керек эмес. Мен Кытайда жашап атам, определенный бизнестер сүрүп атам. Алар менен связи жок адамдачы. А именно суроо берген адам ошо менен связи болгон үчүн ошонго жооп бергенде бул влияние болуп атат да. Ошого сиз чөйрөңүздөгү ошо сиз менен сүйлөшүп аткан кишилердин проблемасын чече баштаңыз. Монту Америкада мындай экен, эмеде мындай экен деп айтсаңыз, ал өзүнө ассоциация кылдыра албаса, ага ошондой да деп өтүп кете берет. Мисалы, неге Илон Маскка баягында эме кылбайбыз? Мындай суктанбайбыз, көрбастык кылбайбыз. Анткени анын 300 миллиард акчасы бар да. Биз аны түшүндө көрбөйбүз. 300 миллиард эми дүйнөнүн эң бай адам болуп атат, мисалы. Максат Муктаров айылда төрөлгөн 300 миллиард связ болгон үчүн ал инопланетянин, мен кыргызмын, болду, ошойдон связ жок да. Именно сизден бир аз жогору бирөөлөр болсо, же сизден бир аз ылдыйларга эме кылсаңыз, ошолор влияние болот. Алыстан эме иштебейт да баягындайчы. Алыстан баягындай сигналдар иштебей калат да. Ошого жакындардан баштайсыз да. Сиз азыр ошол өнүгүп атам десеңиз, жаңы нерсе мисалы биздин түз эфирден бир техникага үйрөнүп, эме кылып бирөөлөр менен бөлүшөбүз. Алан суроо берсе, ага эме кыласыз, ошо сыяктуу. Анан мындай нерсе кыйынчылык болуп калышы мүмкүн сизге. Анткени мен өзүм жашаганмын да. Бирөөгө кээ бирде жөнөкөй эле айтканыңыз, сиздин жаман ниетиңиз жок, жардам берейин деп атасыз да, туурабы? Анан бөлүшүп атасыз. Анан кээ биркилер аны ошентип албайт экен. Менде ситуация болду, көп болду. Алар сизди ага акыл үйрөтүп атасың деген болду. Эгер бирөө сизге акыл үйрөтүп атасың деп сезсе, хоть сиз алтын берип атсаңыз дагы ал кирбейт. Анан сизге против чыгат. Анан сиз ага доказать этесиз. Монтип баягы эме боло бересиз да. Ошон үчүн биринчи сиз өзүңүздөн ылдый, действительно муктаж болгон бирөөнү тапсаңыз, аябай жакшы болот. Анан бирөө менен сүйлөшүп атканда анын реакциясына карап, ал жерде айтышым керекпи, айтпашым керекпи? Анткени айтып койсоңуз, выгоранивание деп атпайсызбы? Аны кылды, муну кылды, бүт баары каршы чыгып атат. Ал туура эмес аудиторияга кирип алган да. Мен азыр келип алып туруп, тажиктер кирсе, аларга кыргызча коучинг өтүп атсам, Максат Муктар мындаймы, тигиндеймиз, алар чөгөбарыш деп коюшу мүмкүн да, туурабы, мисалчы. Ошон үчүн аудиторияны да туура табыш керек да. Ошо сыяктуу. Анан ошо сиз менен связь жок, ал туура эмес аудитория болуп калышы мүмкүн, же туура эмес адам болуп калышы мүмкүн. А бирок эгер Кудай сизге ичиңизге берсе, сизде бир нерсени айткыңыз келип атса, значит Кудай итеги эле ал кишилерди сизге топтоп берет да. Астта бир суроо турат, Максат байке. Сага кандай карайсыз? Не суроо экен? Эме дейт. Астында комментарийде адам өзүн таанып баштаганда бирөөлөргө айткысы келет дейт. Аны биз психолог окшойм деп түшүнүп алабыз дейт. Ал дагы туура. Мисалы мындай да, бул натуральный нерсе. Адам баласы бир нерсени жаңы үйрөнгөндө, эмоция көтөрүлгөндө ал сыртка чыгат. Кааласа да, каалабаса да. Кийими менен чыгат, прическасы менен чыгат, дагы бир пикири менен чыгат да, ичиндеги нерсеси чыгат да. Аны чыгарбай кое албайт. Ал натуральный нерсе. Анан аны ар ким ар түрдүү комментарий кылышы мүмкүн. Бирок аны өзүнү эме кылсаңар, мисал айтайын. Мен баягы Америкада жүргөндө иштейм деп туруп баягы эмеге курска киргенмин да. $600 эле $300 компанияда $300 мен төлөп, анан машина сатыш керек болчу да. Машина дилершип, мисалы салонго келет, адамдар ошолорго машина сатат. Ошол жерде мынтип айтты, бир аябай жакшы саткан аялдын примерин айтат да. Аябай окуп алыптыр, эми образованиеси жок, бирок аябай көп машина сатат экен да. Анан кийин ага таң калышат экен, сен кантип сатасың, эмне кыласың деп изилдесе, мен адамдардын эң баягындай weirdest деген бар го, the strangest. Баягы аябай strangest деген не? Strange. Таң калыштуу. Необычный, таң калыштуу. Необычный, чересчур необычный нерсесине комплимент айтам дейт да. Анан кандай десе, мисал айтам, мен азыр могул жерим чачымды жашылга боёп алсам, туурабы? Мен жашылга боёгондо мен буну жакшы көргөн үчүн жашылга боёп атамбы, же элдер мени критикага баягында шылдыңдасын деп боёймбу? Шоу кылыш үчүн да. Внимание тартыш үчүн. Мен жакшы көрүп көрсөткүм келип атат элдерге, туурабы? Элдер көрбөй атат. Көрбөсө обош бетер баягында элдер көрө тургандай кылып, дагы бир же чачымдын ортосуна мындай кыркып алам, мындай лысый кылыпчы, мисалычы. Ушунчалык необычный болот. Анткени мен аны каалап атам, элдер көрсүн деп атам, элдер наоборот көрбөй атат да, мындай көрмөксөнгө салыпчы, мындай. Же шылдыңдап атам, мисалычы. Ал эң жакшы көргөн нерсесин кылып атат, алчы. Ал жанагы аял түшүнөт экен дагы, ошол жерине, мисалы жашыл болсо, вау, жашыл свет чачыңызга аябай жарашат экен дейт да. Ошонсо тиги, ушунча адамдын ичинде ушул көрүп калды деп, тигини жакшы көрөт экен да, ошондо жакшы машина сатат экен да, элдер менен сүйлөшүпчү. Ошол сыяктуу мындай караңыздар, эгер адам бир нерсесин көрсөтүп атса, аябай жаман болсун, ал аны жакшы көргөн үчүн.
Эч ким баягы чыгып алып эме кылбайт, баягындай жаман нерсесин чыгарып көрбөйт. Жаман нерсесин чыгарса баарыбыз жыртык мыртык кийип чыгып алышыбыз керек эле. Ал неге жакшы кийип атат, ошону көрсүн деп атат. Мен айтышым керек, жаңа костюмуңуз жакшы экен деген сыяктуучу. Эл көрдү, макул дегенде анан ал спокойно болот да. Ошол сыяктуу азыр адамга эмоция келгенде айтыш керек. Бирок мен силерге өткөндө айтып кеттим. Пампарасатты айттым го, пампарасат биз адамдарга каршы кылабыз го пампарасатты. Ошону Кудайга каршы кылыш керек экен. Пампарасат деген догадливость. Кайсыл жерде эмне кылыш керек? Туурабы? Пампарасатты билгендер барбы? Бары. Мисалы пампарасат деген мен азыр бутумду дегенде тура атсам, сиздер айтасыздар да, бул Максат Муктаров коуч болуп пампарасаты жок экен дейсиздер да. Ошол сыяктуу пампарасат Кудайга каршы болуш керек. Жанакы эмоция боюнча жана айтып кетейин. Бир нерсе болду, ичине толду да, мисалы Кудай ага бир какой-то ситуация берди, акча берди, же бир известность берди, бир чоң киши менен жолугуп калды, туурабы? Же бир сөз айтса элдер укту сыяктуучу. Ал жерде ошол эмоция келгенде, ошол пампарасат деген сөз ал жерде эмне кылыш керек? Догадливость. Ошого Кудайга шүгүр кылыш керек. Барып, ой, аябай мындай ичинден сүйүнүш керек. Ошол пампарасат да. Ошол сыяктуу эмоция келгенде жашаш керек, ал жерде көп ойлонгон кереги жок. Анан любой эле баягындай крутой кишилер бар го, баягы аябай менсинбеген, аябай боорукер, жөнөкөй, таза, жерге жакын кишилер, алар да ошундан өткөн. Эч кайсы адам сразу, мисалы Чубак ажы дагы, алар эме жайы жанатта болсун, раматулы, ал дагы ушул состоянияга определенный бир эмоциялар менен өткөн да. Аларды жашаган, көргөн, эме кылгандан кийин тойгондон кийин анан уже ага баягы влияние кылбай калган да. Ошон үчүн анан жөнөкөй болуп калган. Чыңгыз Айтматов ошондой раматлы. Бул ошол дарага жетиш үчүн азыркы сиздин жашаган жаңы бирдемке болсоңуз көрсөтүп, бул норма, аны жаман дегениз кереги жок. Анткени адам баласынын программасы ушундай да. Бирок ал жердеги сиздин эмеңиз, сиз аны жашап атасыз, бирок чыныгы эмеси ушу Кудайга шүгүр кылып, сүйүнүп Кудайгачы. Эки рекет шүгүр намаз кыласызбы, короче, ушундай нерселерди кылып ошол жагы да пампарасатчы. Ошол жаңы эмоциялар болсо, элдерге айтса, ошо кээ бир элдер аны окутуп атат деп ойлойт, кээ бирге жөн алат. Кимди жогорурак көрсөңүздөр уга аласыздар да, ылдыйраак көрсөңүздөр уга албайсыздар. Менин досторум мени уга албайт. Анткени мен аларга Максат Муктаров эмесмин, мен аларга коуч эмесмин, аларга мен Максмин да, мисалы. Макс дег. Жөнөкөй досу да келип эле что за впендриваешься? Мы же знаем, вместе росли деген сыяктуу да, баягындай чогуу эле өспөдүк эле, эме болуп атасың деген сөз да. Бирок, конечно, бар эмес, андай эмес, бар определенный адамдар бар, уже мындай баалай биле алат да. Анан баягындай мени конкурент көрүп, баягындай өтүп кеттим, ал адамдын инстинктини да эмес. Анткени бири-бирин көрүп өсөт да. Максат Муктаров эме болуп кеттир, известный болуп кеттир деп бир аз башта эме болушу мүмкүн, анан кабыл кылат, анан макул дейт, анан ошентип процесстер да аларчы. Бир аз көбүрөөк айтып койдук, коучтар сүйлөп койду, эми суроого берели. Түз эфирдин максаты суроо да. Амансызбы, кай, кандайсыз? Жакшысызбы? Саламатчылык, жакшы, рахмат. Мен сизди көптөн бери тренинг видеолоруңузду көрүп турам. Кубанычтамын. Ийгиликтүү адамсыз. Алла разы болсун. Мен суроом төмөнкүчө. Мына мен сүрдү мындай жеңе албай келем да, канча кичинемден беричи. Анан мындай бирөөнүн алдында сүйлөгөндө коркуп, титиреп, же болбосо сөздөрүмдү таба албай ошентип болуп кетем да. Сизге дагы зорго сүйлөп атам, титиреп. Сүйлөп атам деңиз, мына уже ийгилик болду. Жакшы, жакшы. Мен ошону кече жакындан бери акырып кетем да ошол. Азыр чечебиз аны, токтоңуз. Азыр биринчи мен буну бир аз эме кылайын, ачайын ичини. Мен мага ушундай бергенде менде жакшы түшүнүк жок окшойт. Чыңгыз мырза жардам берет, кыргыз тили жакшы. Чыңгыз мырза мага сүрдү дегенде, мындай сүрдү кантип жеңет деп суроо бергенде мен эки нерсе түшүнөм да. Же ал киши сүрдүү киши, башкаларды караганда коркута турган киши деп билем. Же өзү коркуп башкаларга сүйлөй албайт, ошо болот. Ошонун кайсынысы? Чыңгыз мырза. Ошол экинчиси. Башкаларга сүрдү жеңүү дегенде сүрдү жеңүү. Макул, анан берки суроо да бар да, мисалы тиги киши сүрдү деген. Мисалы мен кээ бирки туугандар бар да. Ал сүрдү, экөө сүрдү. Ал сүрдү киши, бирөөсү сынаточ, бирөөсү бышыкточ. Сүрдү жеңүү. Макул. Мына эми суроо. Бирөөсү adjective мен adverb дегендей да. Окей, мен мынтип айтайын анда сизге суроо. Наркыдай киши болду. Өзү элдер менен жакшы ниети бар, бирок аны көргөндөр корко берет да. Анткени аны сүрдү дейт. Ал дагы ошонусун жеңгиси келет. Ал кантип суроо берет? Жеңгиси келет.
значит. Сүрдөнтүүнү жеңгиси келет. Ал башка бирөөнү сүрдөнтүп атат, туурабы? Ооба. Вот, ошол суроо болду да магачы, анткени мен түшүнбөй аттым да көп нерсеничи. Мындай действительно бар да кишилер. Мен андайды каалабайм дейт да. Мен жөн эле турам, алар мени сүрдү деп мен сүйлөшө албайт, эме болуп калат, корк, ошондой мен андай ишти. Действительно ошоңчу. Анан ал киши мынтип айтты да магачы. Мен үйрөндүм аны дейт. Көргөндө эле искусственный жылмаям дейт. Эгер жылмай алса, ал баягындай мындай сүрдүү көрүнгөн үчүн башкалар менен сүйлөшө албай качып, ал дагы проблема, туурабы? Эми проблема дегенде ал киши айткан үчүн айттым да, ага да мага ошол проблема, мен жакшы эле кишимин дейт да, мындай бирөө менен сүйлөшкүм деле келет, эч ким бирөө келип мага сүйлөсө да жакшы болот дейт, бирок мен менен сүйлөшпөй мындай качып эме кыла берет да. Ал дагы элдер менен сүйлөшө албай калат да, түшүндүңүзбү? Ал дагы сүйлөшө албай атат, азыркы жигит айткандай, мен аны көрүп сүйлөй албайм деген ал дагы проблема. Эми сиздикини түшүнүктүү болду, сүрдүү жеңи деген. Эми элдерге да балким баазы кээ биркелер түшүнүп болсун. Экиге бөлдүк андачы. Түшүнүк боюнча сүрдүү жеңүү деген ал киши башка бирөөнүн сүйлөнгөнгө сүрдөнөт экен. Бир. Экинчи проблема, башка бирөөнү сүрдөнтөт экен. Көзүн мындай кылып туруп, мен эгер мынтип жүрсөм, мынтип карап отурсам, азыр мына жигит сүйлөй албай калат. Ушундай да суроо бересиңби? Деп мындай кылсам. Ошол сыяктуу. Эми бизде иштеген жигиттер да бар да, алардын да ушундай проблемасы. Түшүнүктүү. Эми кандай жеңиш керек? Биринчи очередь, бул кичинеңизден калган болгон нерсе. Итак эле көп нерсе кичинесинен болот. Сиз аябай катуу урушуп койсо, бирден критика, көбүрөөк критика кылып койсо, ошондой эмоциялар пайда болуп калат. Ал инвалид эмоция деп кой. Инвалид деген майып эмоциялар. Жөнөкөй адам анчалык сүрдөнбөш керек да. Сиз жөнөкөй адамдан да сүрдөп атасыз да, мисалы. Же сиз жөнөкөй эле адамсыз, өзүңүздү аябай сүрдөнүп атам деп ойлоп атасыз. Но неважно, бирок ошо чувствовать этсеңиз, ал чындык. Сезим бул чындык. Bir adam korkup atam dese, "Жоқ, korkpay эле кой, sen korkpay эле атасың" деген туура эмес. Ал действительно коркуп атат. Анткени ал өзү айтып атат. Түшүндүңүздөрбү? Аны мен коркпосом эле ал коркуп атса, "Сен коркпой эле кой, мына мен коркпой атпайм, андай болбойт." Значит, чындык. Сиздин сүрүүңүз чындык. Эми кантип жеңиш керек? Кичинеңизде болгон буну кабыл кылдык. Ата энеңиз же бир байкеңиз урушуп коюшу мүмкүн. Эми билбейм, өзүңүз билесиз, азыр эстеп атасыз да, бир какой-то кичинеңизде бир травма алгансыз. Болгон эмеспи? Болгон. Же шылдыңлаган, же урушуп койгон. Эми аны аткарып кереги жок. Бирдемге бар да, билет экен ошолчу. А бирок ошо болсо да, билсе дагы андан да чыга албай атат. Туурабы? Ал дагы бар. Буну жеңиш үчүн мынтип деп айтам. Бирок эң жакшысы ошо сайкейди үйрөнгөндөн кийин ошол сразу чыгарып койт экен да. Мен ошого аябай эме кылдым. Ошого сизге азыр ал техниканы түшүндүрүш аябай узун болот, бирок мындай, ал подсознанияда бар, мындай түшүндүрөм, подсознанияда бар, ал кетпейт. Кээ бирде жакшы болуп каласыз, туурабы? Анан кээ бирде эле толкунданып кетесиз, туурабы? Ошондой болуп анан сүрдөнүп кетесиз. Ал мындай келип кетип турат да, анткени подсознание тура берет. Ал жоголбойт да. Подсознание нерсе жоголбойт, негативтерчи. Эстесеңиз дагы эле 5 жашыңызда, анан кызык жагы 5 жашыңызда бирөө сизди капа кылып жиниңизге тийди. Анан 2 ай мурда, мисалы 5 жашыңыз канча жыл болуп калды, мисалы айтайлы, 15 жыл мурда, анан 2 күн мурда бирөө сиздин жиниңизге тийди. Экөөнүн эмоциясы бирдей. Хотя 15 жыл өтүп кеткенде бираз мындай эскирип жок болуп кетиш керек эле да, туурабы? Жок, сразу келет, дың деп. 2 саат мурдагы менен 15 жыл мурдагы экөө бирдей. Анткени экөө тең подсознание турат. Анын убактысы жок, анычы. Эстеген сайын эле жиниң келе берет. Ошондо биз эмне бая сайкейди жакында үйрөтөбүз, эртең да эме кылабыз. Мындай техникада болчу, мисалы подсознание турат, сознание турат, суперсознание деген бар да. Мындайча деген суперсознание адамдын руху баягы бүт нерсени эме уруксат берген сыяктуучу. Подсознаниядағы болған негативті біз стептер бар, алабыз, аябай жөнөкөй. Алабыз, андан кейін карайбыз, ал бару жок бу. Подсознанияда болбогондагы баягы менде жок, менде бар дей албайт адам. Ал сознание айтып атат. Подсознаниядағы бар жокту билиш үчүн мускулный тест деген бар, ошо тест менен, рефлекс менен сезебиз. Азыр мен мындаймын, тигиндеймин десем да, мен текшерсем, ошол подсознание жок болушу мүмкүн. Хотя сиз айтасыз, мен мындаймын депчи. Андай эмессиз. Подсознание менен сүйлөшүм керек. Ошончо сиз менен отуруп мындай кылсам, подсознаниеда мына бар экен, мына жок экен. Ошондо биз бар экен десек, бул негатив нерсе бар экен, сүрдөнгөн бар экен. Анда мындай кылабыз деп техниканы колдонобуз дагы, подсознанияны ачабыз. Биз ачпайбыз, бай техника атканда өзү ачат, адам өзү ачат.
өзү ачкандан кийин баягы өзү чыгарат негативти, анан кийин подсознание жабат дагы, анан кийин баягы эмени бүтүргөндөн кийин процессти, анан кийин дагы текшеребиз. Дагы баруу жокпу деп. Текшергенде биринчи бар эди, кийин ошо процесс өткөндөн кийин 5-6 мүнөттүн ичинде өткөргөндөн кийин карасак, действительно биздин тест боюнча баягы мускулный тест боюнча жок болуп калат. Значит, жок экен. Анан кийин эми текшерип көрөсүз, жашооңузга киресиз. Анан кийин бир жерге барганда мындай карасаңыз уже сүрдөнбөй каласыз. Уже ал мындай эстейин десеңиз да эстей алат. Анткени подсознание жок да. А болгон үчүн ал чыга берет постоянно. Ошого советибиз, сиздин баягы эми кандай болот, качан болот биле албайбыз, бирок ошо сайкей деген подсознаниеден чыгара турган техниканы үйрөнүңүз, ушундай негативтерди сыра чыгарып таштайсыз. Өзүңүз үйрөнүп алгандан кийин кыла бересиз. Эртеден кечке канча күн кылсаңыз дагы аны текшересиз. Ошо. Анда как раз эртеңки эме ушу реклама болуп калыптыр, Ушу эмеге. Эртең ошо подсознание киргизиш деген эмени ичине ачып биринчи сабакты кылабыз, бекер сабак кылабыз. Окей, барбы дагы суроо? Алло, угултабы? Ултат. Связь эме болуп калды. Ал чыкты ал. Же башка бирөө коштасызбы? Бирөөнү кошуп атам, ооба. Дагы бир эки суроо. Сиздин убактыңыз барбы? Мен бир 10 мүнөттөй убактым бар, Окей, 10 мүнөттөн кийин жаба алам. Бирөөсү Айгүлия деген кана ошол техника. Немени айтыңызчы. Мен айт. Ал бираз кыйын экен, анан уже киши көбөйүп кетти да, бир канча күнгө уланат окшойт байке бул. 15 кишиден бир. Канча киши? Билбейм, группада көп эле киши болуп калды да азырчы. Карап берейин азыр. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Мына 2 киши кирди, жооп берели. Сизге жакын адам бар экен да? Биринчиден агай сизге ден соолук каалайм. Көптөн бери кабат сиздерге. Үй бүлөңүз ишиңиздерге ийгилик. Эртеңки 3-мартта өткөзө турган конференцияңыздар өтө ийгиликтүү болсун. Дуа кылып атабыз биз. Жалал-Абадтан чыгып атам. Алла разы болсун. Жалал-Абадтыктар ушу жашоого машыгууда аябай эме күчтүү да, эмнегедир. Саморазвитияда. Ооба. Мен сизге суроо берейин дедим эле агай. Угуп атам. Биз жолдошум экөөбүз тең ушу государствода иштейбиз. 2 кыз, 1 уулубуз бар. Анан ошо сиздин ошо жашоого машыгуу немелериңизди Инстаграмдан көп көрөбүз. Кубанычтамын. Анан ошо биз дагы кантип өнүксөк болот. Мен мугалиммин, начальник класста, орус класста, жолдошум электрода иштейт. Экөөбүздүн тең айлыгыбыз 15.000ден. Меники 12.000. Жакшы, кошумча иш. Мен азыр ошо кичинекей кызым ооруганына байланыштуу азыр үйдөмүн да. Агай сентябрга чейин биз содержание жаздым. 3 жашка чыга элек, эрте ишке чыгып алдым эле. Сурооңуз боюнча? Ошо жолдошум. Ошо кошумча дагы Кыргызстанда кандай иш кылып өзүбүздү өнүктүрсөк, дагы жашоого кантип машыгып, максаттарыбызга эртерээк жетсек болот деп суроо берейин дедим эле. Аябай жакшы суроо. Эми караңыз, биринчи ответим мындай. Бул нерсени именно сиз кылсаңыз, сөзсүз баягы кыялыңыздагы нерсеге жетесиз. Бирок Кудайдын ишине киригишпешиңиз керек. Дагы кайталап атам. Сиз каалаган азыр эмне койдуңуз? Авангардтан үй койдуңузбу, дагы чоң джип койдуңузбу, Lexus, билбейм да, эмне кааласаңыз, же дүйнөнү кыдырам дедиңизби? Бул нерсе сөзсүз болот. Неге сөзсүз деп атам? Анткени ошо диний жактан айтылган боюнча Кудай айтат, мен пендемдин каалаганын бердим деп атат. Түшүндүңүзбү ошо? Бердим десе, значит сиз каалаган сөзсүз берет экен, сөзсүз келет экен. Мен ошо диний жактан да айтам, ошо аят менен тастыктап айтам. Значит, бирок неге болбойт дегенде, биз Кудайдын ишине киригишкен болуп атабыз. Не деген сөз? Сиз аны ойлобошуңуз керек. Мен жолдошум Госто иштейт, мен да иштейм, ушунчалык менен кантип анан ошондой болобуз деп атат да. Туурабы? Ооба.
мен сіз кереметке ишенесизби сиз? Керемет деген сөз. Ооба, мен да ошо сиздин сабактарыңыздан жана Аллахка таштоо дегенди ошо сизден үйрөнүп атам да, мен да Кудайым буйруса болот, Кудай кааласа болот депчи. Ошо Кудайга таштап туруп, сиз айтасыз го, күлүштү таштап туруп албагыла дейсиз го. Ошону үйрөнүшүм керек болуп атат да. Ооба, ошол эми бир аз определенный техниканы айтып берем. Мына сиз каалаганыңыз жазыңыз, штолорду жазыңыз, почемуларды жаздыңыз. Анан жакында болоруна канча процент ишенем, ишеничтер жазыңыз, убакыт жазган жоксуз. Эми буну жаздыңыз, каалап атасыз, туурабы? Эми сиздин да кыла турган ишиңиз бар да. Анткени ошонон зависит этет Кудайдын бериши. Ал жанагы биз билген нерсе эмес. Дагы бир иш кылсамбы, дагы мояктан эмеден сата койсомбу, мындай кылсамбы, алар эмес. Алар сиздин оюңуз, алар биздин оюбуз, алар адамдын ою. Сиз Кудайдын берген себебини табышыңыз керек, ага ачык болушуңуз керек. Кандай болушу мүмкүн? Сиз баягылар жаздыңыз, анан ачык деген сөз оюңузда мына болуш керек, мына болуш керек, аны чыгарасыз, шарттанбайсыз. Мына болгондо мына болот деп өзүңүз оюңузду айтып атсаңыз, ал нерсе тагдырдын эмесине туш келбей калса, обычно туш келбейт. Ошондо ана болбой калат. Кандай кылыш? Мен да ошо бир нерсени каалагандан кийин жумушка чыкпай калдым деп атпайсызбы? Эрте чыгып кеттим. Бул жерде сизде эмне болуп атат? Сиз туура эмес кылдым же ушунун айынан болбой атат деген бир ага бир байлангандык бар, туурабы? Именно ошонун айынан сиз каалаган жагыңызга кетип атасыз да. Сиз буну түшүнө албайсыз, кантип, кандай логика? Ошон үчүн Кудай деген сөз бар да. Ошон үчүн Кудай именно жаман көрүнгөн нерсени, мисалычы, сиздин жолуңузга алып барганын ушуну көрсөтөт. Эгер сиз ушундай болбогондо, балким үйдө отура албайсыз, күнүгө иштейт элеңиз, балким Максат Муктаровдун түзөфүнөн чыкпайт элеңиз. Эми билбейбиз ал жагынычы. Ал себептерди биз ойлонуп отура албайбыз. Анткени себептер ушунчалык комплексный, ушунчалык ишенилбей турган себеп, ошон үчүн кереметтер болот. Ошого сиздин кыла турган нерсеңиз, жазасыз эмне каалагандарыңызды, анан калганын кантип деген суроого жооп издебейсиз. Кантип деген ошо сиздин техникаңызды агай, биз ошо сиздин техникаңызга мен аябай таң калдым да, ошо ак баракка жазганын мен ушу балдарымды садикке берем дегеним көп өтпөй аткарылды да, ушул техника аябай катуу иштейт экен, жазуу техникасычы. Эми эмне кылышыңыз керек? Сиз бир жолу болгондон кийин болот экен деп таштап койдуңуз. Сиз бир нерсени үйрөнсөңүз, ошону копия кылып туруп, дагы колдонгонду үйрөнөсүз. Мисалы, балаңызды садикке кылдыңыз, эми ошону мисалы машина алганга колдоносуз, үй алганга колдоносуз, бардыкка колдоносуз, анан кийин ошол менен көбөйөт. Ошо техника аябай күчтүү. Сезиңиз ошол жердечи, действительно болду, Кудай ушундай насип кылды деген. Ошол, анан Чыңгыз мырза, сиз да бир жооп берип коюңуз ушул суроого. Айтып атат ошо. Кандай бул вокалы жакшы, эми акыркы сөзүңүз. Эми айлыгыбыз белгилүү, туурабы? Айлыгыбыз белгилүү. Эми ушинтип кантип баягындай ушундай чоң даражаларга жетебиз, кантип ушунча акчаларды табабыз, кантип бактылуу жашайбыз деген, туурабы? Ошолбу суроо. Сиз жооп бердиңиз го буга. Сизге кошумча кылайынбы? Сиз кошумча кылыңыз, анан менде да бир кошумча бар экен. Сиз айта бериңиз. Мындай нерсе, сиз жана айттым го, Кудайга таштаган нерсе бар, анан өзүңүз менен зависит эткен нерсе бар. Өзүңүз менен зависит эткен нерсе сиздин кыймыл аракетиңиз. Кыймыл аракетиңиз көчөгө чыгып иштөө эмес. Сиз үйдө отурасыз, азыр колуңузда эмне болсо, сиз ошону кылган нерсеңиз Кудайга бул пендем каалап атат дегенди физический формасын көрсөтүшүңүз керек. Физический формасы эмне? Siz birinci bala çakаңызга аябай өзүңүздү өнүктүрүшү, жакшы өзүңүз сүйүшүңүз керек бир. Анан жолдошуңузга жакшы отношение кылышыңыз керек. Анткени жолдошуңузга жакшы отношение кылганыңыз сизге да влияние болот, сиз алда сизге жакшы отношение кылат. Ошондо сиз бактылуу болгонуңузда ыраазы болосуз. Ыраазы болгонуңузда Кудай ошо ыраазы болгонуңуз үчүн дагы көбөйтө берет. Сиз просто азыр эмени кошпой, келечекте максат кандай эмес, просто азыр дан эмен өзүңүзгө келиңиз, ушул убакытка келиңиз, дан эмен караңыз, үйүңүз кандай, эмеңиз кандай. Болду, ошону кыласыз.
үйрөнгөн нерсеңиз дагы кыласыз, жасайсыз үйүңүздү, жакшы эме кыласыз, кухняга кирип тазалап чыгасыз, бүт баарыны, коноктор келгенде. Бул азыркы поступокуңуз менен көрсөтөсүз. Бул Кудай айтат да, бул пендем каалап атыптыр деген сөз да. Неге жакшыртып атасыз? Анткени сиз жакшылыкты каалап атасыз, анткени байыганды каалап атасыз. Байлардын үйү таптаза, туурабы? Неге таза? Байлардын үйү таза эле байыды, же байыгандан кийин таза болду. Экөөнүн бирөөсү. Но не важно. Сиздин убагыңызда мен байыгандан кийин таза болом десеңиз, байыбасаңыз ошо бойдон жашай бересиз. Өмүр өтүп кетиши мүмкүн. Колубуздан келген нерсени тазалап. Бүгүн дагы бир илхам келди, Чыңгыз мырза. Сиз менен да бөлүшүп коеюн. Күтүү деген сөз. Өткөндө келди, күтүү деген сөз. Күтүү деп, сиз мисалы күтүп атасыз да наркы, ошо качан келет деп, туурабы? Баягы максаттарыбызга качан? Баарыбыз күтүп атабыз, туурабы? Күтүү деген сөздү ойлондум аябай. Анан ага мындай нерсе келди. Биз күткөн нерсе Кудайдын колундагы нерселерди күтөбүз. Начальникти күтөбүз да, мисалы, туурабы? Биз барып туруп, начальник беркилер күтпөйт, баары начальникти күтөт, туурабы? Начальник аягында келерсе да, баары күтүп отурат. Ошо Кудайдын берген нерсесини биз күтөбүз. Ал жерде күтүү деген бар. Анткени жаратылыш ошондой. Туурабы? Бир нерсе болуш үчүн бир определенный убакытча күтүшүбүз керек. Бирок биздин кыла турган оюбузга келген нерседе күтүү деген нерсе жок. Кааладыңыз, сразу кылып койдуңуз. Түз эфирге чыгам дедим, чыктым. Аны кылдым, мында. Ал жерде күткөн кереги жок. Ошо сиздин ишиңиз. Сиз аларды кыла берсеңиз, күтпөй. А биз эмнеге күтүп калып атабыз? Биз уже заранее ойлонуп атабыз. Биз уже бир убакытты начальник кылып алганбыз. Хашып экенлер, убакыттан келет ошол нерсе. Туурабы? Анан өкмөттөн келет, адамдан келет, заттан келет. Анан азыр марттабыз, анан августтан күтөбүз. Август келгенде ушундай болот деп. Сиз азыр сентябрдан күтүп атасыз. Негенде сентябрда ишке чыгам деп. Как будто сентябрь өзүнчө бир хашып экенлер. Кудай дагы сентябрь чыгып туруп сизге келгенде айлыгыңыз берет, мисалчы. Сентябрь, туурабы? Ал эмеси жок бизде. 2022 жыл 2020 бул убакыт. 2023 алда убакыт. Убакыт деген баягы таш машка окшогон эле жаратылган нерсе бул дүйнөдө. Ал убакыттан күтпөйбүз, убакыт бизге эме эмес, Кудай эмес, туурабы? Наракы адамдан күтпөйбүз, наракы нерседен күтпөйбүз. Алардан күтпөш керек. Ошон үчүн сиз күтпөйсүз, кылганыңызды кылып кете бересиз. Кимден күтүш керек? Кудайдан күтүш керек. Кудайдын берер убагын күтүш керек. Ошо күтүлгөн деген нерсе биз ошону эле күтөбүз, калган биздин кыла турган нерсе кылып кете беребиз. Ошондо сиздин жашооңуз моментально өзгөрөт. Неге дегенде уже сиздин оюңуз өзгөрөт. Сүйүнүчүңүз өзгөрөт, ошол сыяктуу. Уруксат байке. Болуп турганда Чыңгыз акыркы сөздү айтып коюңуз, эртең саат 11-де, туурабы? Ошол жөнүндө айтып коюңуз, аны бүтүрөлү. Эртең саат 11-де, бирок группа мен статусумда ссылка бар, ошо менен группага Бишкектегилер гана кирсеңиздер, анткени бул жакта мындай офлайн келбесең, офиске келгендер гана өтө алат бул демеденчи. Анан башкалар кириштин кереги жок, ансыз деле эме болот. Ошого жараша биз список түзөбүз. Анан бир канча күнгө болуп калчудай болуп атат да, анткени киши көп, 100дөй киши болуп атат азыр. Ошо катышам деген. Анын арасынан эми фильтрленгенде балким 90 киши болгондо деле 6 күн болуп калат да. Ошого сиз убактыңызды сиз менен байланышып туруп, группага жазып туруп, 15 кишиден бөлүп Чыңгыз мырза, анча кылбайбыз, анда башка бир нерсе организациябыз. Биринчи билели, андай биз бар экен жок экен, реально фактически келсин, биз бизнесменбиз да. Мен действительно бизнес үйрөнгөндө баягы мындай болуп калса мындай болот эмес, эртең келе берсин, канча киши келсе. Айтайлы, 15 киши келсе, биринчи келген 15 кишини алабыз да, калгандарын список жазып, андан кийин бир нерсе организация этебиз. Бирок эртең келгендерди эме кылабыз. Бирок баары бизде мурда тренинг кылганбыз. Билесизби, Чыңгыз мырза? Тренинг кылганбыз, ар ким келе мындай деп туруп келбей коюшу мүмкүн, мисалчы. Ошон үчүн биз реально билишибиз керек, фактически эменичи. Ошо келгендер, эгер батпай калсаңыздар, кеч келип калсаңыздар, таарынбаңыздар. Бирок сиздердин Кудай баягы каалооңуздарды ошо физически көрсөттүңүздөр, келипчи. Анан мага таарынбаңыздар, Чыңгыз мырзага таарынбаңыздар, бесплатный болгонго таарынбаңыздар, ошо сиздерге насип болуптур, значит башка убакта насип болот экен. Бирок биздин физически каалаган кишилерди көргүбүз келди. Дарек каякта дейт, мен пост кылганмын, ошону караңыздар, Махабат Менишова дейт. Окей, азыр мисалы 100дөй киши бар. Ал жерге 15 эле киши батат. Анан 50 киши келгенде деле батпай калат атпайбы? Калган кечир когула дейт. Мындай кылабыз. Айтып атабыз. 15 киши болсо, биринчи келгендер отурду, калган келгендер атыны жаздырып коюп кете берет, телефон таштап коюп.
же жаңы бир группага кыласыз да, ошого жаңы бир WhatsApp группага кошулуп кете берет. Биз аларга башка күнү берме Группа кылабыз. бар, так элечи. Ошо. Мындайча айтканда, келип батпай калгандарды именно ошолорго кылабыз. Дагы баягы көчөдөн келип дагы жаңы кошушканда кылбайбыз. Именно ошолорду топтоп туруп 100 киши болсо макул. Бир жерде организация этебиз дагы, ошол жерде кылабыз. Бирок көрөлүчү мындай физически. Баягы не деп коет эле, машинадан түшүп болбосун. Жалал дагы өтөсүздөрбү? Жалалбаттан да көп суранып атышты эле. Ооба, Чыңгыз Мырза барса өтөбүз аякта да, офлайн онлайн кылабыз. Бирок ага чейин биз эме кылышыбыз керек. Билишибиз керек да, буюрса. Ошол. Анда эртең болсун Чыңгыз Мырза, көп переживать эткен кереги жок. Эгер чынында эле лояльный адамдар болсо, чынында эле түшүнгөн адамдар болсо, жашоого машыккан адамдар болсо, эч кандай бир тескери эме болбойт деп ойлойм. Эгер тескери кылып монтип даттанып нааразы болсо, значит ал кишиге итеги эле керек эмес экен биздин эмечи. Ал бизге таанып кетип калса да эмес. Кудай ага башка бир коуч даярдап коюптур, башка бир көлдөн келатам, Беловодскийден келатам, Сокулуктан келатам дегендер бар да. Макул, алар ошо эртерээк келсин, 11ден бир 10 жарымда келип местасын алып алсын, болду. Проблема жок. Макул анда, мага уруксат, мен чыгышым керек болот. Рахмат.